Теманын ылдыйындагы колду баскан ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Албетте видеороликтерибизди күзөтүп туруңуздар. Баткенде спирт ичимдиктерин алып бара жаткан ааткезчилик кармалды. Бул тууралуу бажы кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Баткен бажысынын кызматкерлери Кадамжай шаарында Исфана-Баткен Ош-Уна жолунда бара жаткан Mercedes-Benz Sprinter унаасын текшерген. Анда унаанын жүк салынуучу бөлүгүндө ар бири 450 мг 5952 банка этил спирттен камтыган Jaguar аз алкоголдук ичимдиги табылган. Жүк ИАЭП бажы аймагында андан ары сатуу үчүн товар коштоочу документтери жок жана Кыргыз Республикасынын акциздик маркалары жок болгон. Тийиштүү документтер топтолуп Баткен облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Депутат Нурланбек Шакиев жөлөк пул пенсия тууралуу маселе көтөрдү. Бул тууралуу ал бүгүн 10 февралда жогорку кеңеш жыйынында билдирди. Шайлоочулар менен жолукканда балдарга жөлөк пул чыгаруу маселеси тууралуу аябай көп суроолор болуп жатат. Мунун кейиштүү жагдайы телевизору бир саан уюу болсо жөлөк пул берилбейт экен. Муну карап чыгуу керек. Бул абдан кейиштүү көрүнүш. Ушул боюнча тапшырма берип, ушунун үстүнөн иштөө керек. Пенсия көбөйгөндө аз алгандарга аз, көп алгандарга көп акча кошулат экен. Аз алгандарга көп акча кошуу керек, деди депутат. Бишкекте милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерин сүзүп качып кеткен адам кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда окуя кечээ 9 февралда саат 11:00 чамасында Айтматов жана Жаманбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда белгисиз айдоочу Toyota Vitz унаасы менен милициянын кайгылуу кызматынын инспекторун сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Милициянын кайгылуу кызматынын инспектору ар кандай жаракат алып ооруканага жеткирилген. Издөө иштеринин алкагында Toyota Vitz унаасы табылып, бээси аныкталган. Айдоочу кармалып сотко чейинки өндүрүш ачылган. Видеонун ылдыйында колду басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кызыл жазууну баскандан соң жанында коңгуроочону сөзсүз түрдө баса кетиңиздер.